баштай берели, саламатсыздарбы? Биз дагы изилдөө усулдары боюнча вебинарыбызды улантабыз. Биз сиздерге башында айткандай, изилдөө усулдары боюнча сандык жана сапаттык усулдар боюнча вебинарлар сериясын уюштуруп жүрөбүз. Бүгүн сандык усулдар боюнча биздин спикерибиз сүйлөп бермекчи. Биздин вебинардын темасы, бүгүнкү темасы гипотезаны түзүү же илимий божомолду түзүү жана текшерүү деп аталат. Негизи гипотеза деген которулбай деле колдонулуп жүрөт, ошон үчүн ушул терминди колдондук. Бирок илимий божомол деп да которулуп жүрөт. Ошон үчүн адашпаш үчүн эскертип коелу да, бул ушу эки нерсени түшүндүрөт, илимий божомол жана гипотеза деген. Агай текшерүү дегендин ордуна тестирлөө деп да колдонуп атат. Муну дагы ошонун синоними катары кабыл алыңыздар. Эми бүгүнкү вебинардын спикери жөнүндө айтсак, вебинардын спикери Нурдин Капаров. Бул агай өзүнүн илимий даражасын, PhD даражасын Индия мамлекетинин Османия университетинен алган. Ал жакта окуп жүрүү менен бирге эле тынчтык орнотуу багытында иш алып, Indology Foundation уюмунда кызмат өтөгөн. Азыркы кезде Ататүрк Ала-Тоо университетинде мугалим болуп иштейт. Бүгүн бизге ошо өзүнүн сапаттык изилдөө боюнча атайын маалыматын даярдап келди. Сиздерге башынан эскерткен, эгерде анкеталарыңардын жыйынтыктары болсо алып келип, агайдын чатта жазылган адресине жөнөтүп коюңуздар, анткени ал жерде агай силерге практикалык иштерди көрсөтүп берет. Нурдин агай, анда баштай берсеңиз болот. Рахмат, бүгүн келип бизге ушул вебинар келгениңиз үчүн. Саламатсыздарбы? Урматтуу катышуучулар жана вебинардын уюштуруучулары. Менин атым Нурдин Капаров, Ала-Тоо университетинде, Ала-Тоо Элизабет университетинин менеджмент кафедрасында ага окутуучу болуп жумуш кылабыз. Бүгүнкү темабыз гипотезди түзүү жана тестирөө. Бүгүн колдонулган китеп бир индус профессордун профессор Катаринин китеби, Индияда өтө популярдуу китеп. Research Methodology, Methods and Techniques деп аталган китеп. Мукаррам эжеке айтып өткөндөй, Индияда PhD жактаганбыз. Индияда популярдуу китептерден бири. Гипотеза бул илимий божомол же болжол. Изилдөөдө гипотеза негизги инструменттердин бири катары саналат. Билесиздер, көп учурда макала окуганда илимий изилдөөлөрдө гипотезалар талап кылынат көп учурда. Кээ бир учурда талап кылмаган учурлар бар, бирок эгер гипотеза болгон болсо, ал макала баалуу болуп эсептелет. Ошол себептен гипотезаны болушунча колдонуунун пайдасы бар. Гипотеза тестинин, гипотеза англисинде hypothesis testing деп аталат. Гипотеза тестинин жыйынтыгы, бул божомолдун жыйынтыгы толук натыйжалуулугун аныктабайт. Мындайча айтканда 100% туура дегенди билдирбейт. Себеби биздин жашообузда 100%тик натыйжалуулук талап кылынбайт да. Мисалы айтсак, азыр мисал берип кетебиз. Гипотеза тестинин жыйынтыгы бул бир гана статистикалык маанилүүлүктөгү ыктымалдуулугун кабар берет. Мисал айтсак, ар дайым кээ бир учурда талаш болуп келген бир маселе бар, бул вакцина маселеси. Билесиздер, кээ бир учурда мисалы вакцина колдонуунун кереги жок деген кээ бир учурда сөздөр айтылып келет. Мисалы ошону мисал катары айтып өтөйүн. Мисал бир гипотеза, вакцина алган балдар ооруга азыраак чалдыгат. Мисалы бул бир гипотеза. Мисалы кээ биркилер айтат, мисалы вакцина алгандарда ооруп калат деп. Ооба, ооруп калышы мүмкүн. Бирок деген эгер бул вакцина баланын ооруп калбоосуна 95%тик деңгээлде жооп берсе, анда бул вакцина колдонууга натыйжалуу дегенди билдирет да. Ошол себептен общий алганда, жалпы алганда гипотезанын максаты ошол. 95%тик ыктымалда бул жыйынтык болобу деген мааниде. Азыр мисалы билесиздер, тажы вирусу жайылып жатат.
azırkı учурда маскалар маанилүү бир маска стандарты бар, N95 деген. Көргөн болсоңуз керек. Ал жерде 95 деген мисалы сан бар. Ал 95 дагы ушул статистикалык маанилүүлүк теги даража. Ал деген сөз, бул маска кийгенде 95%-тик деңгээлде ооруга чалдыкпайсың деген, 95%-тик деңгээлде вирустан коргойт дегенди билдирет. Ал деген 100% коргойт, бирок 95%-тен жогору коргойт дегенди билдирет. Ошол себептен бул 5%, 95%-тик деңгээл гипотезада ар дайым колдонуп келген маселе. Гипотезанын характеристикалары кандай? Гипотеза так, анык жана түшүнүктүү болууга тийиш. Мындайча айтканда, гипотеза түзгөндө өтө узун сүйлөмдөр менен түзүүгө кереги жок. Кыска, нуска, түшүнүктүү болуусу шарт. Гипотеза бир нукта жана бир багытта болушу керек. Мындайча айтканда, бүгүн 3 түрдөгү методиканы көрөбүз. Ал гипотезаны укканда бир тестти колдонуу мүмкүн болуш керек. Эки тестти колдонгонго болбойт. Мындайча айтканда, бир гипотеза түзгөндө ал жерде бир методика колдонулуш керек. Ошол себептен бир нукта болушу шарт. Гипотеза тестирлөөгө мүмкүн болушу шарт. Мындайча айтканда, сандык усулда болуш керек. Эгер сапаттык болсо, анда гипотеза болуп толук саналбайт. Себеби гипотезанын максаты сандык усулда, статистикалык усулда тестирлөө болуп саналат. Гипотезаны тестирлөөгө убакыт жана маалымат чогултуу мүмкүнчүлүгү болушу абдел, зарыл. Себебинде эгер биздин колубуздагы маалымат, анкетадагы маалыматта ал гипотезаны эсептелбасак, анда ал гипотеза коюлбайт. Себебинде гипотеза бир гана анкетадагы же чогулткан датабыздагы, экспериментибиздеги датанын аркылуу гана тестирлөө жүргүзө алабыз. Гипотеза максаттуу жана жыйынтыгы баалуу болушу көзөмөлдөнөт. Максатка ылайык болуш керек. Себебинде ошол изилдөөнүн натыйжасы суроолоруна жооп берген багыттагы гипотезалар болуш керек. Же болбосо гипотезалардын саны өтө эле көп болуп кетет. Гипотеза түзүүдө кээ бир концепциялар бар. Буларга өтө көп токтолбойбуз. Ичинде өтө көп концепциялар бар, бирок кээ бирлерин билип коюуга абзел. Null hypothesis деп аталат, alternative hypothesis деп аталат. Угуп келесиздер. Булар баштапкы гипотеза же алгачкы гипотеза же нөл гипотеза деп аталат. Альтернативдүү кошумча гипотеза. Level of significance деп аталат, маанилүүлүк даражасы. Statistical significant, статистикалык маанилүүлүк жана 5%-тик маанилүүлүк. 5%-тик маанилүүлүк, булар маанилүү концепциялардан. Булар тууралуу дагы маалымат беребиз. Сиздер телефондоруңуздарда өчүрүп коесуздарбы, катышуучулар? Бул жакта музыкалар угулуп атат. Биз өчүрсөк өчпөйт атат. Сүйлөрсүңүз. Гипотезаны тестирлөөдө кадамдар. Гипотезаны кантип тестирлейбиз? Биринчи кадам бул гипотезаны белгилөө. Биринчи кадам бул гипотезаны жазабыз, белгилейбиз. Экинчи кадам бул проценттик маанилүүлүк даражасын белгилейбиз. Альфа даражасын белгилейбиз. 0,0001 бул 1% деген түшүндүрөт. 0,05 бул 5%. 0,1 бул 10%-тик. Бул альфа белгисин даражасын белгилеп алабыз. Көп учурда 0,05, мындайча айтканда 5%-тик маанилүүлүк даражасын колдонобуз көп учурда. Бирок 0,01 жана 0,1 учурлардагы колдонууга болот. Ал тууралуу да бир аздан кийин практикалык түрдө иштеп атканда айтып өтөбүз. Ыктымалдуулук даражасын эсептейбиз. Аны p-value деп аталат, probability, ыктымалдуулук даражасы. Бираз айтып өткөндөй 95%-тик ыктымалда коргойбу. 95%-тик ыктымалда коргойбу. Ошол маанидеги p-value. Ыктымалдуулук даражасын салыштырабыз. Эгер p-value альфа
альфа даражасынан жогорубу же кемби? Ошону карайбыз. Эгер ыктымалдуулук даражасы проценттик маанилүүлүктөн чоң боло турган болсо, анда баштапкы гипотезаны кабыл алабыз. Эгер ыктымалдуулук даражасы проценттик маанилүүлүктөн ылдый болсо, анда кошумча гипотезаны кабыл алабыз. Буну дагы практика жүрүшүндө түшүндүрүп кетебиз. Азыр эми биринчи гипотезаны айтып өтөйүн. Биринчи тестирөө методикасын, бул one way ANOVA деп аталат. ANOVA тест. ANOVA тесттин эки түрү бар. One way ANOVA. Бизге керектүү болгону one way, бул жөнөкөйү. ANOVA тест социалдык изилдөөлөрдө эң көп колдонулган гипотеза тестирөө методу болуп саналат. Эң көп бул методика колдонулат. Эки же андан көп топтордун орто өлчөмү, мындайча айтканда means деп коет, average, орто өлчөмүндө айырма, difference бар же жок экенди аныктайт. Бул тест методикасы эки өзгөргөн маалыматтын бири категориялык, бири шкала түрдө болгондо колдонулат. Бул кандай деген сөз? Бул деген биз гипотеза тест жүзүп атканда ар дайым эки өзгөргөн бар, эки variable болот. Бул эки variable'ды бири менен салыштырабыз. Ошол учурда бири категориялык, бири шкала түрүндө болгондо ANOVA тест колдонулат. Мисалы, жалпы республикалык тест сынагында кыз окуучулары эркек окуучуларга караганда жогору баа алышат. Мисалы, бул жерде кыз жана эркек бул эки категориялык өзгөргөн болуп атат, variable болуп жатат. Баа бул шкала болуп жатат. Ошол себептен бул жерде ANOVA колдонобуз. Азыр мен сиздерге бул жерде бир датаны көрсөтөйүн. Менин Excel'imi көрүп жатасыздарбы, көрөм эжеке? Менин Excel'imi көрүп жатабы? Ооба, көрүнүп атат. Көрүнөт, Мисалы, бул жерде биздин датабыз бар. Мисалы, университеттин окуучулары тууралуу маалымат, жынысы, статусу, бүтүрдү, бүтүрбөдү жана окуп жатат, кайсы факультеттен, инженерия бөлүмүндө окуйбу же окубайбы. Андан кийин бизге маанилүү болгон бул баасы. 100%тен канча баа алды. Gerçekten bu жерде кээ студенттер бар, окубаган студенттер бар, окуган студенттер бар, и плюс 0 алып калган студенттер бар. Мисалы, азыр гипотеза түзүп, бул гипотезаны тестирлөөдө мисалы, биз Minitab программасын бүгүн колдонобуз. Мисалы, бул жерде карай турган болсок, университеттеги окуган студенттер арасынан кыз студенттер эркек студенттерге караганда көбүрөөк баа алабы? Же болбосо гипотеза мындай түзсөк болот. Кыз студенттер эркек студенттерге караганда баасы жогору. Бул жерде гипотезаны датаны Minitab программасына алып баруудан мурун маанилүү болгон дагы бир жагдай бар. Бул фильтрация, фильтрдин өткөрүү. Себебинде эгер фильтрге өткөрбөй турган болсок, бизде каталар пайда болуп калат. Бул фильтр дагы өтө маанилүү бир механизм болуп саналат. Кайсыл жерде мисалы эме кылабыз, фильтрлейбиз. Мисалы, бул жерде кээ студенттердин мисалы баалары жок. Кээ студенттердин 0 баллы бар. Бул бош болгонду жана 0-ду алып салышыбыз керек. Фильтрация алып салышыбыз керек. Bunun bilseniz gerek, bu жерден birinci row'dan, datadan filtre kılavuz. Bunu göğümüzde bilesizler. Bu жерден filtre alkulu alıp salışınız gerek. Bu жерде conditional filtering деген daha neseler var mı? Daşkanda 0'dan жогору деген daha filtrasiyalar var. Көп türlü filtrasiyalar var.
бул жер азыр нөл менен бош болгон эмелерди алып салдык. Ошондо бизге бир гана баалары нөлдөн жогору болгондор калды. Бош болгондор жана нөл болгондор алынып салынды. Бул жерде жынысын алабыз. Minitab programmasына келип коебуз. Эжеке, менин Minitab программам көрүнүп жатабы? Сизден көрүнүп атат Excel-иңиз. Minitab көрүнбөй атат, Жок. Minitab көрүнбөй атат. Excel көрүнүп атат. Анда эме болуш керек анда. Азыр көрүнүп жатат, эжеке? Азыр Ооба, көрүнүп азыр атабы? Азыр көрүнүп атат. Мынакей жынысын алып келдик. Азыр мен тиги баасын алып келейин. Бааларын. Бул жерге койдум. Эми бул жерден SPSS көпчүлүк SPSS программасын колдонот. SPSS программасында колдонсо болот. Бирок мен көп учурда Minitab программасын колдонууну жеңил көрөм, бир аз натыйжалуу. Эки өзгөргөндү алып келгенден кийин, фильтрацияны өткөрүп алып келгенден кийин Start жана ANOVA, One Way ANOVA деп басып, бул жерден белгилейбиз. Бул респонско бааны коебуз. Фактор деген биздин категориялык дата, жынысы. Ошондо бизге графика дагы чыкты и эме дагы чыкты. Бизге керек болгон ыктымалдуулук өлчөм даражасы дагы чыкты. Ошондо бул жерде мисалы графиканы карап көрө турган болсок, мисалы эркек студенттердин орточо баалы мына жерден эркек студенттердики 67%, орточосу, кыз студенттердики 78. 78 kız stüdentlerdi, erkek stüdentlerdi ki 67. Bu жерде interval plot degen grafika. Bul ölçüm confidence of interval deb atalat. 95%lik confidence. Бул жерде эгер карай турган болсок, бул графиканы карай турган болсок, кыз студенттери эркек студенттерге караганда кыйла жогору баа алганды көрүнүп турат. Түшүнбөйсүз экен? Көргөндө байкалып турат. Плюс биздеги probability, ыктымалдуулук даражасы 0,00 деген сөз биз баштапкы гипотезадан кийин экинчи гипотезаны кабыл алабыз. Ал деген сөз кыз студенттери чындап эркек студенттерге караганда баасы жогору деген натыйжага келебиз. Эгер бул p-value option'da алганда, эгер 0,05тен ылдый боло турган болсо, анда биз айырма бар экен деп атайбыз. Айырма бар. Баштапкы гипотеза ар дайым айырма жок деп аталат. Кошумча гипотеза айырма бар деп аталат. Бул изилдөөдө шарт болгон нерсе, мындайча айтканда, ар дайым баштапкы гипотеза айырма жок, таасири жок деп аталат да. Ар дайым ошондой колдонулат. Бул жерде ушундай жыйынтык келди. Кыз студенттери эркек студенттерге караганда жыйынтыгы жогорураак. Азыр бул жерден Galaxy микрофонду өчүргүлө. Азыр бул жерден дагы кандай гипотезалар түзсөк болот? Биринчи өзгөргөн категориялык болсун, экинчиси шкала болсун, дагы кандай кылсак болот? Мисалы, бул жерде факультеттер бар, жана инженерия эмес инженерия болбогон мисалы факультеттер бар. Буну дагы мисалы алсак болот. Билесиздер, инженерия факультети көп учурда эме болгондуктан, татаал болгондуктан
студенттердин баалары бир аз төмөн болот. Чындап эле төмөнбү же төмөн эмеспи? Мисалы ошону өлчөш үчүн колдонобуз. Эсеп кылып көрсөк болот. Гипотезаны карап көрсөк болот. Стат ANOVA, one way ANOVA, жыныс эмес, бул жерде инженерия. Бул жерде дагы көргөнүбүздөй, инженер эмес факультеттин орточо баасы кыйла жогору. P-value карай турган болсок дагы 0,05тен ылдый. Ал деген сөз инженерия эмес факультеттердин студенттери көбүрөөк баа алышат деген жыйынтыкка келет. Бул жерде гипотеза кантип түзсөк болот? Гипотеза инженерия гуманитардык факультетте окуган студенттердин баалары инженерияда окуган студенттердин бааларына караганда жогору деп мисалы гипотеза түзсөк болот. Бул эки өзгөргөнгө карап туруп. Бул жерде мисалы инженерия жана жынысы бул категориялык өзгөргөндөр, variable'дар. Мисалы эки гана маалымат бар, инженер эмес, эркек жана кыз деп. Факультетте мисалы 4 факультет бар. Мисалы эгер 4 факультет ала турган болсок, бул жерде дагы ANOVA тестин колдонсок болот. Бул жерде 4 факультеттин орточо баалары жана конфиденс интервалы көрүнүп турат. Орточо баалары ар бир факультетке плюс ыктымал даражасы 0,05. Мындайча айтканда факультеттер ортосунда дагы баада студенттердин жетишкендигинде айырмачылык бар. Гипотеза кандай болот? Студенттин факультеттин ортосунда бааларында айырмачылык бар же жок деп гипотеза түзсөк болот дагы. Гипотезанын жыйынтыгы факультеттердин ортосунда бааларда айырма бар деп жыйынтык келет. Мисалы бул инженерия факультети эң төмөнү. Бул мисал катары жашообузда көптөгөн гипотезаларды койсок болот. Мисалы алсак, шаардын тургундары айыл тургундарына караганда жашоого көз карашы же болбосо оптимисттүүлүгү жогорубу же азбы? Шаардын тургундары айыл тургундарына караганда бактылуубу? Же болбосо айлык кирешесинде айырмачылык барбы, жокпу? Ошол сыяктуу көптөгөн гипотезалар түзүлсө болот. Ушул шартта биз ANOVA тестин колдонобуз. Азыр бир башка гипотезага өтөйүн. Бир башка гипотеза, дагы бир маанилүү болгон гипотеза бул chi-square тест деп аталат. Chi-square тест. Chi-square деп окулат. Символу көрсөңүздөр керек. X-ин үстүндө x square деп. Тест методикасынын көбүнчө эки өзгөргөн. Маалымат категориялык түрдө болгондо колдонулат. Мындайча айтканда, азыр мисалы шаардын тургундары жана айылдын тургундары бул эки категория болду. Оптимисттүүлүк бул шкала болду. Chi-square'де эки өзгөргөн, эки variable дагы категориялык болот. Мындайча айтканда, вакцина алган балдар ооруга азыраак чалдыгат. Бул мисалы эки өзгөргөн мисалы категориялык түрдө. Кандайча? Вакцина алгандар жана албагандар, ооругандар жана оорубагандар. Болот дагы бул
Бул учурда chi-square'ди колдонобуз. Мисал алып өтсөк, дагы кандай мисалдар болушу мүмкүн? Мисалы, дагы бир мисал айтып өтөйүн. Мисалы, Япон тамагын, тамактарын, мисалы, суши тамагын, мисалы, анкета жүргүзгөндө суроо сурадыңыз. Суши тамагыны, корей тамагыны жакшы көрөсүзбү, жаман көрөсүзбү? Ооба, жакшы көрөм же жаман көрөм. Ошол жерде сурадыңыз. Жынысы дагы бар, эркектер бар, аял кишилер бар. Аял кишилер көбүрөөк жакшы көрүп атабы сушини же эркек кишилер көбүрөөк жакшы көрүп атабы? Ошол учурда дагы chi-square'ди колдонобуз. Мындайча айтканда, эки өзгөргөн, эки variable категория түрүндө болуп атат. Азыр башка агайлардын эмелери, микрофондору өчүк азырчыкычы, ачыкпы? Ооба, өчүк алар эгерде эгер сиз менен эме кылалы, мисалы, дискуссия кылып, сиздер мисалы кандай, мисалы, сиз кандай дагы мисал келтирсеңиз болот. Эки өзгөргөн бар, эки өзгөргөндүн ошол эле учурда эки жака тең категориялык. Мисалы келтире аласызбы, мисалы? Биздин өзүбүздөнбү? Мисалы, жашоодон, изилдөөдөн. Мисал үчүн кант менен чай ичүү канчалык зыян же пайда деп айтсак, анан мүмкүн жаштарды, анан улууларды алсак. Ооба, туура. Зыяны эки жакталып атабыз. Пайда зыян, экинчи бөлүгү болсо жаштар, улуулар деп. Туура, эң туура. Мисалы, кант диабетине оорусуна чалдыкпагандар, чайды кант менен ичкендер, ичпегендер. Мындайча айтканда, кант менен чай ичүүнүн кант диабетине таасири барбы? Бул жерде таасир болбошу мүмкүн, бирок деген мындайча айтканда, көп кант ичкендерде көп диабет көрүлөбү болуп атат да. Бул англис тилинде association деп аталат, бирикме деп котордум. Мындайча айтканда, таасир барбы дегендей. Ушул сыяктуу. Азыр мен бир башка эмеге өтөйүн. Тест түрлөгө, бул эң акыркы тест түрлөө, бул Pearson's correlation тест деп аталат. Pearson's correlation тест. Бул тест методикасында эки өзгөргөн, эки variable маалымат, эки тең шкала болот. Эки тең шкала. Бул учурда correlation, өз ара байланыш барбы же жокпу, ошону аныктайбыз. Адамдын жашы улгайган сайын ооруканага баруусу тездейт. Мисалы, бул адамдын жашы дагы шкала, мисалы 17ден 70ке чейин анкетага жооп бергендер, ооруканага, мисалы, бир жылдын ичинде канча жолу ооруканага барасыз? Бир жолу барам, же 10 жолу барам, 5 жолу барам. Бул дагы шкала. Бул эки тараптын шкала болгондо Pearson's correlation тестти колдонобуз. Мисалы, дагы бир гипотеза түзө турган болсок, адамдын жашы улгайган сайын айлык маянасы көбөйөт. Мисалы, дагы бир шкала. Адам канчалык көп спорт менен машыкса, ошончолук аз ооруканага барат. Мисалы, ошол эле, мисалы, мисалы, адамдын давлениясы канчалык көп болуп турат, канчалык спортко барат, мисалы. Ушул сыяктуу эки тараптын шкала болгондо Pearson's correlation тестти колдонобуз. Бул жерде эме алганда, матрицага койгонубузда өтө жеңил болуп калат. Матрицага алганыбызда өтө жеңил болуп калат. Матрица эче көрүнүп жатат да, чынбы? Ооба, көрүнүп атат. ANOVA тести качан колдонобуз? Биринчи өзгөргөн, категориялык болгондо, экинчиси шкала болгондо ANOVA тест колдонобуз. Эгер эки өзгөргөн тең категориялык боло турган болсо, анда chi-square колдонобуз. Эгер эки тең шкала боло турган болсо, анда Pearson's correlation колдонобуз. Бул матрицаны эстеп калуу жеңил.
бул аркылуу кайсы матрицаны кайсы методиканы каерде колдонсок болот экени мындай тез эле аныктап алганга мүмкүнчүлүк болот. Себебинде көп учурда кайсы датага кандай тест колдонуу керектиги кээ укурса өтө татаал болуп калат. Себебинде ANOVA'нын көп колдонуу методдору бар. Ошол эле chi-square'ın дагы көп колдонула турган жерлери бар. Pearson's correlation'ın дагы көп колдонула турган жерлери бар. А бирок ушул маңызга карай турган болсок, кыйла жеңил болот. Азыр эми мен эмеге өтөйүн. Азыр 1 мүнөт. Бул жерде дата, мисалы датаны көрүп жатасыздарчы? Excel көрүнүп жатабы экен? Ооба, көрүнүп атат. Бул жерде мисалы бизде кайсы даталар бар? Ба бар. Бул шкала. Кайсы жылы тапшырган? Бул дагы шкала. Инженерия эмес, бул категориялык дата. Факультет категориялык дата. Статус категориялык дата. И жынысы дагы категориялык дата. Эгер мисалы башка анкеталар карай турган болсок, мисалы бала чагыңызда китеп окудуңуз беле? Ооба, жок. Жыныс бул жерде жынысы аял эркек. Эко тең эме болгондуктан, эко тең категориялык болгондуктан бул жерден chi-square'ди колдонобуз. Канчалык деңгээлде китеп окуганды жакшы көрөсүз? Мисалы бул шкала түрүндөгү маалымат. Канчалык көп китеп окуйсуз? Бул дагы шкала. Бул экону салыштырганда биз Pearson's correlation тестти колдонобуз. Ошол сыяктуу ар дайым ушул концепцияны эстеп калсак, бизге кыйла жеңил болот. Азыр бул жерден дагы бир-эки эмелерди кылып өтөлү, тестирлөөнү. Эмеде дагы бир маанилүү жагдай бул фильтрлөө. Мисал алсак, биз бүтүрүүчүлөр, университетти бүтүргөндөр жана азыркы окуп жаткандар ортосунда баасында айырма барбы, жокпу? Мисалы ошону көргүңүз келе турган болсо, бул жерде бир маанилүү жагдай бар. Ал кайсы жагдай? Мисалы бүтүрбөгөндөр бар. И плюс мисалы бул жерде 3 категория болуп атат. Бүтүргөндөр, бүтүрбөгөндөр и окуп жаткандар. Биздерге бүтүрбөгөндөр керек болгондуктан буну алып салышыбыз керек болду. Мисалычы, фильтрде. Себеби биз бүтүргөндөрдүн жана азыр окуп жаткандардын ортосунда бааларында айырма барбы? Ошону көргүбүз келет. Ошондо буну копировать этебиз. Азыр менин табым көрүнүп жатабы экен? Ооба, көрүнүп атат. Көрүнүп жатат. Азыр бул жерден start one way. Ошондо буну алып салабыз. Статусу. Ошондо бүтүргөн студенттер жана окуп жаткан студенттер ортосунда гана айырмачылык көргөн болобуз. Бул жердеги гипотезабыз кандай болгон болот? Бул жердеги гипотезабыз окуп жаткан бүтүрүп кеткен студенттердин баалары азыркы окуп жаткан студенттерге караганда баасы жогору деп гипотеза түзөп турган болсок,
Бул жерде, бул гипотезада бүтүрбөй калган студенттерди алып салуу, фильтрлөө маанилүү болот да. Ошол себептен бир өтө бир маанилүү бир принцип бар. Себебинде гипотезада түзүлгөндө биз ар дайым эки гана өзгөргөндү текшеребиз. Башка өзгөргөндөр, башка variable'дар булар фильтр катары эсептелет. Бул өтө маанилүү. Және көп учурда адашып калышыбыз мүмкүн. Кайсы эки датаны, кайсы эки данныйды бири-бирине салыштырабыз депчи. Ошол учурда эки гана данныйды, эки гана өзгөргөндү салыштырабыз, калгандары фильтр ролду ойноп калат. Ошол себептен гипотеза түзүп атканда жана гипотезаны көргөндө кайсынысы кайсы эки өзгөргөн биздин маанилүү данныйларыбыз, кайсылары фильтрге тиешелүү болот, ошолорду жакшы аныктап алыш керек. Азыр эми катышуучулар менен бөлүшөйүн. Программаны, Minitab программасын бөлүшөйүн. Катышуучулар анкетага эмеге бөлүшүп коем, Google формго. Программаны эки түрдө жүктөсөңүздөр болот. Биринчиси бул мендеги бар болгон программа. Мендеги линк. И плюс minitab.com сайтына кирип, ошол жерден minitab.com сайтына кирип, ошол жерден жүктөсөңүз болот. Бирок Minitab сайтынан бир айга гана уруксат бар. Бул программа бираз эски версиясы, бирок ар дайым колдонууга мүмкүн болот. Азыр катышуучулардан бул программанын жүктөөлөрүнү сурайм. Эжеге сиз дагы жүктөсөңүз. minitab.com. Бул жерде бөлүштүм драйвдан. Ошол жерден жүктөсөңүз болот. Же болсо minitab.comдон акыркы версиясын бир айга жүктөсөңүз болот. Minitab программасына келгенде, бул жерде Minitab Powerful Statistical Software Everyone Can Use Free Trial бир айга колдонсоңуз болот. Же менин линкимден ар дайым колдонууга мүмкүнчүлүк аласыздар. Азыр жүктөңүздөр, кийин чогуу иштейли. Мен сиздерге суроо берем. Башта ANOVA менен, андан кийин chi-square'ди кантип колдонсо болот, андан бираз суроо берем. Кийин чогуудагы гипотеза түзүп, чогуудагы тестилөө жүргүзөлү. Эң акырында Pearson's correlation тести боюнча тапшырма берейин. Анын көрсөтөйүн, жолжо болсун. Ал жерден дагы 3-4 гипотеза, ар бир тестилөө методикасынан 3-4төн мисал катары гипотеза түзөйлү. Чогуу иштейли. Эжеке сайт ачылдыбы? Google Drive'дагы линк. Ачылды. Меники бирок могу жерден downloads brochure дегенди басалыбы? Ооба, download. Нурдин агай, могул SPSS-тин даталары Minitab'да иштейби, иштебейби? SPSS-те мындай болот да, мисалы, ал жерде данный койгондо кошумчалар данный бересиз. Мисалы, толук кошулам, толук кошулбайм деп кошосуз го.
аны же 1, 2, 3, 4, 5ке чейин коебуз, же болбосо толук кошуламды 5 кылып коебуз да. Же кааласаңыз толук кошулам дегенди алып туруп коюңуз, же болбосо 1, 2, 3, 1ден 5ке чейинкини койсоңуз болот. Ал сизге тиешелүү. Ликертти коюш керек экен. Ликертти Ооба, болот. өзгөртөбүзбү ошондо? Жок, койсоңуз болот. Каалаганды койсоңуз болот. 1ден 5ке чейинкини койсоңуз болот. Же болбосо кошулам, кошулбайм дегенди койсоңуз болот. Бул жердеги агай, бул жердеги маанилүү болгон жагдай кайсы? Мисалы, эгер кошулам, кошулбайм деген бул категориялык болуп атат да, чынбы? Категориялык болуп атат. Ошондо chi-square колдонуп каласыз. Жок, мен шкала кылам дей турган болсоңуз 1ден 5ке чейин. Анда ANOVA колдонуп каласыз да. Бул жерде кайсы багытта колдонгонуңузга тиешелүү болуп калат. Түшүндүм. Рахмат. Сиздерде жүктөлүп жатабы интернеттен? Нурнара кечирип коесуз. Мобильный версиясы барбы? Мобильный версиясын билбейт экенмизге, бир аз татаал болуп калат го телефондон. Себеби Excel'ды көчүрүп коюш керек да. Бир аз татаал болуп калгандай. Бирок бир карап көрүңүз телефондон болобу экен. Рахмат. Канча киши көчүрүп атат, айтып койсоңор, жүктөп атат, анткени бул жерден бизге билинбейт да. Украина сизде кандай болду? Сизде жүктөлдүбү? Жүктөлүп атабы? Меникинде азыр айтайын. Бул жерден ноутбук менен киргендер эле кылбаса башка телефондон болбойт го бул. Телефондон татаал болуп калат. Телефондон болбойт. Могу жерде менден сурап атат да, бир форманы толтуруш керек деп. Ошону толтуруп чыгайынбы? First name, last name. Ооба, ошону толтурушуңуз керек. Бир 5 мүнөт убакыт алат. 5 мүнөттө толуп калат. Канча киши толтуруп атат, канча киши жүктөдү, айтып турсаңар. Телефондон киргендер жүктөй албайт экенбиз, абдан кызыктуу болот эле. Бул жерде лаптоптон киргендер барбы? Агай? Мүмкүн азыр тактап, эгерде алар жүктөбөсө, анда мүмкүн сиз көргөзүп эле бербейсизби? Ооба, көргөзүп берем, көргөзүп берем. Анткени деген бул жерде менимче эч ким жүктөгөн жок окшойт. Катышуучулар ким жүктөдү? Жүктөлүп жатат дейт Айнур эжеке. Айнур эжеке. Бирөө, дагы ким? Жазып койсоңор. Элира, сиз жүктөдүңүзбү? Сүрөтүңүз чыгып калдыбы? Жүктөлүп жатат дейт Жамал эжеке. Жакшы. Азыр 5 мүнөт убакыт берели жүктөгөнгө. Телефондон, смартфондон кирген эжеке агайлар менен дагы азыр көнүгүү саптыктап болот. Телефондон кирген эжекелерден сиздерде мисалы кандай анкета бар? Мисалы кандай анкета жүргүзгөнсүздөр? Кандай суроолор бар болчу? Кандай гипотеза түзүп, кандай жыйынтыкка жетишкенди каалагансыз? Эжекелерден барбы? Телефондон киргендерден? Телефондон киргендер мурда анкета жүргүздүңөр беле, изилдөөдө анкетирование колдондуңар беле, ошону айтып койсоңуздар. Ошого жараша сиздерге тапшырма берет экен.
Nurdin agay, men анкета жүргүзгөм. Анан Агай. SPSS менен мен темам момундай болчу да, Кыргызстандагы так, социалдык өзгөрүү жана анын дин менен байланышы деген тема болчу да. Өтө сонун тема экен. Ал сиз менен Э. ошол тууралуу талкуулайлы. Сизде кандай өзгөрүүлөр, өзгөргөндөр бар болчу? Variables. Мен баягы жыныстык, карьердик, анан экономикалык деңгээлине жараша коомдогу азыр мен дагы дата түркчө болгон үчүн кыргызча которуш кыйын болуп атат да. Бир учурдачы. Түркчө айта бересиз? Баягы Dini göz karаш, dini менин тезим ушул болчу да, гипотезамчы. Коомдогу дин, коомдогу көз караш динчилдикти. Динчилдик же болбосо диндарлык коомдогу көз карашты өзгөртөбү? Же коом динчилдикти өзгөртөбү деген идея менен чыккан болчумун да. Биздин кыргыз коом акыркы 15 жылда динчилдешип, диндарлашып кетип атпайбы? Коомдо мечиттердин саны өсүп, адамдардын диний түшүнүктөрү өзгөрүп, коом өзгөрүп кетип атат да, бир кадай бир деңгээлде коомду өзгөртүп атат. Анан ушул боюнча анкета жасап, бирок анкетам ийгиликсиз болуп калды да. Мен барып Анкарада ушул анкета жүргүзүп барганымда биздин анкетабыз биз күткөн жыйынтыктарды бербей калды. Баягы correlation тест кылдык. Анан дагы ANOVA кылганбыз, T-тести кылганбыз да, ошол. Анан көпчүлүгү биз күткөн жыйынтыктарды бербей калып, анан ошол ойдон калып калган болчу да. Бул жерде T-тест көп учурда sample size, мындайча айтканда жооп бергендер 50дөн аз болсо көбүнчө T-тест колдонулат. А так общий алганда ANOVA тест колдонулат да. Бул сиздин немеңиз изилдөөңүз өтө жакшы изилдөө экен, бирок бир аз татаалыраак изилдөө да, себебинде кайсыга таасир берет. Бунун жыйынтыгы чечүү бир аз сандык эмес, бирок усулдук болуп калат да, менимче. Коомдук аң сезим диндарлыкка, динчилдикке таасир этип өтпөйбү дегендей бир гипотеза болчу да. Бул гипотеза бир аз чоң гипотеза экен. Көбүнчө изилдөөдөгү бул общий бул сиздин айтканыңыз бир аз гипотеза эмес, бул изилдөөнүн максаты же изилдөөнүн суроосу деп койсок болот да. Общий алгандачы, жалпы алганда. Гипотеза түзүлүп атканда бир аз анык жана тест кылса боло тургандай болсо жакшы болот. Мисалы эң жөнөкөй, сиз анкета жүргүзгөндө ошол диний көз карашты кантип өлчөдүңүз? Эң сонун суроо. Ал өлчөнгөн. Аны өлчөнгөн. Бир 45 суроо бар да, аякта узун аябай. Ошол 45 суроону кошуп туруп, мындайча айтканда, cumulative индекс чыгаргансыз да, чынбы? Ошондо сен ар бир жарандын диний көз караш чыккан. Ал индекс болгон да, чынбы? Ал индексти биз бул жерде көрсөттүк го, тиги эмеде. Мисалы студенттин баасы, мисалы 100дөн канча балл алды. Ошол сыяктуу эле бир эме да, ошол сыяктуу эле бир шкала. Ошол эле шкаланы, ошол диний көз караш шкаласын аялдар, эркектер ортосунда айырма барбы, жокпу, ANOVA аркылуу. Кылдыңыз эле, чынбы? Жыныс арасында анан кийин билим деңгээлине карата, анан экономикалык абалына карата ошондой баягындай категориялардын негизинде караганбыз да. Сиз ошол шкаланы эмеге карап көргөнсүздөр. Мисалы айлыгына, жашына карап, мисалы жашы улгайган сайын элдер динчил боло баштайт. Динчил болуп баштайбы же жокпу? Анын correlation, бир аз айтып өтсөңүз. Correlation түзөбүз, себебинде диний көз караш бул шкала.
адамдын жашы да шкала, анда бул жерде correlation колдонобуз. Аял эркек бириси категория болгондуктан бул жерде ANOVA колдонобуз. Ошентип кылгандан кийин сиз эме катары эмес, эмне деп коет эле? Кандай таасир берет эмес, ошонун эле жыйынтыгын берип койсоңуз аны кабыл алышпадыбы? Мындай общий эле статистический жыйынтык катары эле. Мен берсем баягы кээ бир баягы пи барабар 0,5 деп атпайсызбы? Ооба. Ошол жерлерде түрктөр баягы анламлы фарк деп коет да. Айырма болбой калды да. Айырма болбой калды. Мен айырма болот, биздин коом дичилдешип кетип атат деп ушундай максат койгом да. Менин анкетамда же фокусту туура эмес тандап алдымбы, айырмалар чыкпай калды. Агай, бул жерде өтө маанилүү дагы бир маселе бар. Гипотеза коюп жатканда, божомол коюп жатканда, ал божомолду далилдөө бул шарт эмес. Дагы бир жолу кайталап коеюн. Гипотеза койгондо, гипотезаны далилдөө бул изилдөөнүн шарт эмес. Мындайча айтканда, биздин коом динге жакын болуп барайтат. Ушуну мен далилдейм, бунун кереги жок. Изилдөөнүн максаты бир гана натыйжаны көрсөтүш. Мындайча айтканда, биздин коом динге жакын болуп баратабы же жокпу? Ушунун жыйынтыгы, изилдөөнүн жыйынтыгы болуп саналат. Сиз койгон божомолду далилдөө, тастыктоо бул эме эмес, шарт эмес. Изилдөөнүн эмесинде, максатында. Дагы кичине тактап койсок, изилдөөнүн божомолу деген, мисалы үчүн биз айтып атпайбызбы, тестирлөө, текшеребиз. Текшергенде бул же тастыкталат, же тастыкталбайт. Тастыкталбай калса, ал маселе эмес. Ошону гана айтыш керек, жыйынтыкта. Бул тастыкталган. Ушундай да, ушундай эле карасак болот. Мисалы үчүн сөзсүз мен айткандай болот дегенде, анда бул божомол эмес, бул ишеним да. Бизде божомол бар. Биз аны эмне божомол кылып түздүк. Анан биздин изилдөө жыйынтыгыбызда биз текшеребиз, ошол божомол тастыкталабы же туурабы же жокпу. Ошо божомол болгон үчүн кээде туура эмес болот да. Ошону кабыл. Ошон үчүн максаттын айтканы, меники болбой калды деген туура эмес. Демек, сиздин божомолуңуз тастыкталган жок да. Сиздин максатка эжеке айтып кеткендей, сиздин божомолу тастыкталган учурда деле сиздин дипломуңуз кабыл алыныш керек да. Себеби сиз изилдөөнү аткарып, гипотеза коюп, гипотезанын жыйынтыгын койдуңуз. Бул деген өзү изилдөө аткарылды деген сөз. Сиз дипломду өзүңүздүн койгон божомолуңузду туура кылдымы эмес, сиз ошо изилдөөнү жүргүзгөнүңүз үчүн диплом аласыз да. Божомол деген туура эмес негизи. Туура эмес. Изилдөө изилдөөнүн методикасы туура аткарылдыбы? Ошонун жыйынтыгында диплом берилет да. Мындайча айтканда, бул PhD, илимий даража, бул изилдөөнү аткаралдыбы деген белги. Ошол себептен бул null hypothesis, баштапкы гипотеза ар дайым айырма жок, таасир жок. Мисалы 10 жыл мурун гипотеза түзүлгөндө ар дайым эме деп аталат эле. Гипотеза түзүп атканда Кыргызстандын коомчулугу динге узакташат. Мындайча айтканда, терс, ар дайым гипотеза терс коюлат эле. Ошондо гипотеза коюунун максаты ошол болчу. Бир студент гипотеза коюп, ошонун аркасынан ошону далилдеген аракет кылбасын, аракет кылуу эмес. Аны терс берип, мисалы, кыз студенттер эркек студенттерге караганда баасы төмөн. Вакцина таасирдүү эмес. Ушул сыяктуу коюлат, ар дайым тест кылыпчы. Ошол себептен студенттин чыныгы максаты, чыныгы пикири эмне экенин, божомол эмне экенин аныкталбай калат. Ошондой кылынат эле. Азыркы учурда гипотезалар жок делбей, ооба деп дагы түзүлүп калды да. Атак мурда ар дайым жок деп түзүлөт эле. Азыр Мукрамешке сиздин эмеңиз курулду да? Минетап курулдубу? Айланып ойлотот, анан мен деген сураганда Макка жүктө дегенмин да. Мак бираз таталыраак да. Эспесо таталыраак болот эме да. Болбой эле. Анда мындай кылайын, мен азыр мына датаны биздин катышуучулар менен бөлүшөйүн.
Ооба, менимче сиз өзүңүздүн датаңыз менен эле түшүндүрүп кетсеңиз, анткени убакыт көп болуп калат, кетип калат экен. Азыр мен датаны бөлүшөйүн. Бул жерде бул Excel'de таблицалар бар. Көптөгөн таблицалар бар. Мукрам эжеке, линкти басып көрөсүзбү? Ачылдыбы? Меникимби? Чатка линк жибердим. Башка эжеке агайлар. Мактат агай, сизде линк ачылдыбы? Акыркысы, Акыркысы. басып атам. Кетип атат жүктөр. Ооба, ачылды. Ачылды. Аял. Ачылды. Бул жерде мисалы мына фильтрди кайдадан алып салайын. Мисалы, мына экинчи анкетада, тил боюнча анкетада жынысы бар, жаш бар. И бул жерде мисалы кыргыз тил билими бар. Кыргыз тил билими. Бул жерде кыргыз speaking сүйлөй алабы, окуй алабы, жаза алабы. Bunu koşup durup bul ortaça esebi, average, ortaça esebi, Kırgız dil bilimi boyunca. Bu yerde mesela erkekler canı ayaldar'ın ortasında Kırgız dil bilimi boyunca ayırma var mı? Kança ağay ejeke Minita programmasını жүктөөгө мүмкүнчүлүк болду, жазып коесуздар чатка. Kimdir жүктөдү? Kimdir жүктөсө чатка мен жүктөдүм деп жазып койсоңуздар. Плюс 2 минут, 1 minut убакыт берели. Bunu bir hareket kılıp görсөңүздөр. Bunu далилдегенге. Бул гипотеза кандай түзсөк болот? Айнура баба кызы жүктөдүм дейт. Айнурадан суранат. Жакшы. Erkek жарандар аял кишилерге караганда кыргыз тилин жакшыраак билет. Мисалы бул биздин гипотезабыз. Мисалы буну эме алып көрөлү. Билгендигин же билбегендигин карап көрөлү. Бул жерде тил анкетасына келип туруп, жынысын аласыздар жана кыргыз тил билимин аласыздар и карап көрөсүздөр. Азыр агай жекелер баштады болуш керек. Мен дагы бир четинен кыла берейин. Бул жерде өчүп салуунун пайдасы бар. Жынысы и кыргыз тил билими. Эжеке, менин Minita программамды көрүнүп жатабы? Сиз өзүңүз эле көрүнүп турасыз. Азын бөлүшөй. Айнуралардан 2 айнура жүктөптүр. Жакшы. Бул жерде жынысы эркек, кыргыз тил билими. Айырманы бул жерде жынысы категориялык данный болуп жатат. Кыргыз тил билими шкала
түрүндөгү данный болуп жатат. Ошол себептен биз бул жерде ANOVA-ны колдонобуз. Себебинде бириси категориялык, бириси шкала. Анда ANOVA колдонобуз. Ушул матрицаны жактап калсак өтө жеңил болуп калат да, же болбосо бул статистикалык тестөөлөрүнү өтө татаал болуп калат. Кайсы учурда кайсыны колдонуу керектиги. Кыргыз тил билими и жынысы. Ала турган болсок, мисалы, мукрамачка эмем көрүнүп атат да, минуттап. Чартта көрүнүп атат. Мисалы, бул жерде бир мурункуда университеттердин студенттеринде муну confidence interval өтө кыска болчу. Бул жерде confidence interval бир аз жогору. Мындайча айтканда, аял кишилердин ортосунда билип билбөөсү ушул деңгээлде да, көбүнчө мындайча айтканда standard deviation деп коет, өзгөрүүсү ушул деңгээлде. Мындайча айтканда бул жагдай, мисалы карай турган болсок, бул жакта ортодо бир аз кагылышуу бар. Мындайча айтканда жакындык бар да. Жакындык бар. Ошол себептен өтө айырма жок. Бирок статистикалык деңгээлдеги 0,03. Мукрамачка бул учурда эмне кылабыз? 0,03 деген айырма барбы, ошондой Ошондо кандай жыйынтыкка келебиз? Айырма бар болуп калат да, Айырма бар болуп калат. Андайча айтканда, аял кишилер эркек кишилерге караганда кыргыз тил билими жогору деген түшүнүк бар. Мен көп сүйлөйт. Бул жерде бул 0,03 бизге эмнени берип жатат? Бизге берген нерсе айырма бар дегенди берип жатат. Эркектер көп билеби же аял кишилер көп билеби? Аны берген жок. Биз аны өзүбүз карап туруп ал чечимге келишибиз керек. Ошол себептен бул жерде бир гана айырма барбы же жокпу гана биле алабыз p-value аркылуу. Мындайча айтканда статистикалык маанилүүлүк даражасында айырма барбы жокпу. Бул 0,05тен ылдый болгондуктан альтернативдүү гипотезаны кабыл алабыз. Ал деген сөз айырма бар. Айырма бар дегенди түшүндүрөт. Түшүнүктүү. Азыр мен эмеге өтөйлү. Башка мисалга өтөйлү. Тиги бизден жүктөгөндөрдөн кимдер жасап көрдү экен, сурап көрбөйлүбү? Жасап көрөйлү. Сиз издеп турганча мен сурап көрөйүн, Сурап көрүңүз. Катышуучулар Айнура жана Айнура Бапа кызы жүктөгөндө, жана силер бир нерсени текшердиңерби азыркы агайдын айтканы боюнча, же жетишпей калдыңыздарбы? Мен текшерип жетишкен жокмун. Мен агайдын демонстрациясын карап эле отургам. Түшүндүрдүм. Бирок жүктөп алдыңыз да, түшүнүктүү болуп атабы сизге? Эле болуп атат, рахмат. Сонун. Түшүнгөн болсо жакшы экен. Айнура дагы айтып атат, мен жетишкен жокмун деп, бирок булар экөө жүктөп алып, колдоноюн деп атышат да уже. Түшүнүктүү болгон болсо макул. Азыр эми башка гипотезаны көрөлү. Бул башка гипотеза тиги эме боюнча. Chi-square тест. Эки өзгөргөн, эки variable тең категориялык түрдө болгондо. Мисалы, жынысы жана бала чагыңызда китеп окудуңуз беле. Мисалы, бул категориялык болуп атат, бул дагы эмне болуп атат? Категориялык болот. Экөө тең категория болгондуктан биз chi-square'ды колдонобуз. Буну алайлы. Көрүндү. Минуттап көрүнүп жатат, Мисалы, Көрүндү. бала чагыңызда китеп окудуңуз беле? Эме болуп атканда, гипотезаны тестирлөөдө көп учурда өзгөргөндү, variable'ды бир сөз менен колдонсок жакшы болот.
ошол пайдалуураак да. Мисалы бир гана китеп деп эле же китеп бала чак деп эки сөз менен жазганда ар дайым пайдалуураак. Китеп. Chi-square'ды кантип колдонобуз? Chi-square'ды кантип колдонобуз? Start tables, chi-square test for association деп аталат. Row'го жумушун берсек, бул жакта китепти берсек, бул кандай болду? Бул жерде мисалы кыз студенттер бала чагында жето китеп окуган эмес, жето китеп окуган. Эркектердин арасынан бирөө китеп окуган эмес, 9 китеп окуган. Бул жерде айырма барбы, эчеке жокпу? Мындай карап туруп айтканда. Бар да. Бар, себебинде 7-ге 7, 1-ге 9. 1-ге 9 болду. 1-ге 9. Мына айтканда бул жерде 14 аял киши отот, 10 эркек киши отот. Ошондо 10дун бирөө бала чагында китеп окуган эмес, 14төн 7 окуган эмес. Бул жерде процентовкага караганда, процент карай турган болсок, бул жерде 50-ге 50% болуп атат, бул жерде 10%ке 90% болуп атат. Бул жерде деген сөз айырма бар деген сөз да. Ошондо бул жерде p value 0,04. Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Айырма бар дегенди түшүндүрөт да. Айырма бар, Мына айтканда эгер 0-ге жакын болсо, ар дайым биз айырма бар. Корреляция бар, тиеше бар, таасир бар. 0,5тен ашып кетишкенде эмне болот ага аягында? Жок, таасир жок, айырма жок. Таасир жок, айырма жок. Корреляция жок, тиеше жок, таасир жок. Бул жерде мисалы мукрамежге дагы бир сөз эме бар. Мисалы терминдерчи, мисалы биз айтабыз да, мисалы таасир барбы депчи, мисалы. Таасир барбыны, мисалы, таасир барды. Биз ANOVA аркылуу да көрсөк болот, chi-square аркылуу да көрсөк болот. Таасирдичи, себебинде таасир эмнени биз салыштырып атабыз. Ошол маанилүү да. Бул жерде бизге маанилүү болгон нерсе өзгөргөндү караш, variable'ды караш, даныйды караш. Даныйдын бирөө категориялык түрдө, экинчиси шкала түрүндөбү, же экөө тең категориялык түрүндө, же экөө тең шкала түрүндө. Ошол гана бизге маанилүү. Себебинде бул статистикалык эсептөөлөр бизге таасир кылдыбы, кылбадыбы, аны түшүнбөйт да компьютерчи. Компьютердин кыла турган эсеби бир гана берилген эсепти гана эсептеп чыгарыш да. Ошол себептен бул таасир болду деген сөз, мисалы биз жаңы методика колдондук, жаңы усул колдондук мектепте. Бунун позитивдүү таасири болдубу, болбодубу? Студенттер башта класста эски методика менен окушту, кийин жаңы методика менен окушту. Эски методикада канча баа алышты эле, жаңы методикада канча баа алышты? Бул деген сөз методиканын таасири болду, болбодубу? А бирок статистика эмеде тестирлөөдө биз таасири болду деп колдонсок боло берет, а бирок айырмасы болдубу мындай айтканда? Ошол жакшыраак сөз да, мындай айткандачы. Ошол эле. Ошол сыяктуу эле chi-square'да дагы кээде эме болуп калат. Ушул сыяктуу болуп, таасири болду, болбоду. Мындай айтканда кээде ошол терминдерге карап чочулабашыбыз керек да. Биз деген өзгөргөндүн, variable'дын түрүнө гана карасак, ошондо биз жеңил гипотезаны эсептеп чыгара алабыз. Түшүнүктүү болду эжеке, бул жагынан. Болду, бирок мына результат жыйынтык мага аябай таң калыштуу болду да. Анткени бул жерде айтып атпайбы? Бир эле бала кичинекейинде окубаган, бирок 7 кыз окубаган депчи. Анда балдар көбүрөөк окуйт деген сөз болот а бул жерде? Ооба, көбүрөөк окуйт деген сөз болуп атат. Мындай айтканда, балдардын жана кыздардын окуусунда айырма бар. Бала чагында эркектер бала чагында китепти көбүрөөк окуган деген жыйынтык. Таң калыштуу ошол. Мүмкүн кыздар көбүрөөк жумуш кылып окубай калат окшойт. Бул жерде кичинекей гана анкета болгондуктан, бул болгону 24 окуучудан гана, бул мындай эле мисал катары эле.
ооба ошон үчүн чыкпаш мен Бул жерде эмени албаңыз. Бул жерде муну университеттин данные, бул жердеги университеттин данные. Бул жерде 8.000ден ашык данный бар. Бул бир аз эме анкета, мындай чоң анкета. А бул анкеталар кичинекей гана анкеталар. Түшүнүктүү. Бул деген жалпыласа болбойт, Бул мисал катары эле. Бул жердеги общий алганда максат гипотеза түзүп атканда, гипотеза тестирлөө жүргүзгөндө дагы бир маанилүү бир жагдай бар. Бул жагдай ал изилдөө кайсыл жерде жүргүзүлдү, кандай деңгээлде жүргүзүлдү, канча адам анкетада жооп берди, анкета түзүлүү методикасы туура болдубу, ошол анкетага жооп бергендердин саны туура келдиби, мындайча айтканда sampling size туура келдиби, бунун баардыгы каралат дагы. И плюс бул жыйынтык ошол чөйрөгө гана деген маанини түшүндүрөт. Mesela Kırgızstan жүргөн болсо, буну дүйнөгө общий алганга болбойт. Бир гана Кыргызстандын ошол шартында жүргүзүлгөн, ошол чөйрөгө гана тиешелүү бир жыйынтык болот. Бул жердеги бул анкета бир гана 24 студенттен алынган анкета, 24 гана студенттен алынган анкета. Бул класска гана тиешелүү анкета. Бул класстагы окуучулардын арасынан эркек окуучулар бала чагында көбүрөөк китеп окуган деген жыйынтыкка келет. Рахмат, Нурдин агай. Мүмкүн биз бул жерден жыйынтыктасак окшойт, анткени 1,5 саат болуп кетти, бирок сиз деген окутасыз да дагы. Азыр жыйынтык чыгарасызбы? Азыр акыркы эмени бир көрсөтүп коеюнбу, тестирлөөнү? Бул акыркы тестирлөө correlation test. Бул жерде мисалы бир суроо бар. Канчалык көп китеп окуйсуз? И мисалы канчалык деңгээлде китеп окуганды жакшы көрөсүз? Мындайча айтканда, китепти окуганды жакшы көргөндөр көп окуйбу? Мисалы айтышы мүмкүн, мен китепти окуганды жакшы көрөм, а бирок окуйбу? Мындайча айтканда, өз ара байланыш барбы? Китеп жакшы окуу менен китеп окуунун өз ара байланышы, correlation барбы? Ала турган болсок, мисалы. Бул жерде дагы бир эме бар эле, анкета бар эле, бул жерде көбүрөөк болгон. Аны азыр боюнча эме алып тура берели, буну менен мисал катары. Китеп канчалык деңгээлде китеп окуганды жакшы көрөсүз? Мисалы жакшы көрөсүз гана деп коелу буну. Мени тапкалып барсак. Канчалык көп китеп окуйсуз? Азыр менин эмеми ачайын, мени таптым. Китеп жакшы көрөсүз, китеп окуйсуз. Менин минутабым көрүнүп жатат экен? Ооба, көрүнүп атат. Бул жерден scatter plot. Бул жерде ар бир гипотезанын дагы өзүнүн графикалары бар. Correlation'de, мындайча айтканда, өз ара байланыш барбы гипотезаларында, мындайча айтканда, эки өзгөргөндүн, эки variable'дын дагы шкала болгон учурда биз scatter plot деген графиканы колдонобуз. Эжеке?
Ооба. Siz okudunuz. Misal bu жерде bir student misалы, bu жерде 20 gana, ошол эле 24 эле студент бар болчу, misal bir student жакшы көрөсүзгө misal 10 жооп бериптир, а бирок канчалык көп китеп окуйсуз да, misal 1 болуп калыптыр мисалычы. Жакшы көрөт экен, бирок китеп окубайт экен мисалы. А bir student misалы жакшы көрөт экен, көп окуйт экен. Дагы bir student жакшы көрбөйт экен, а бирок деген көп китеп окуйт экен мисалычы. Мисалы да, эме катары. Бул жерде мисалы эме болуп атат. Бул жерде мисалы жок деген сөз да, чынбы? Жок деген сөз. Ошондо start мисалы p value 0,6. 0,6. Бул не деген сөз экен? Айырма жок. Айырма жок. Мен айтканда өз ара байланыш жок. Китепти окуган жакшы көрүү менен китепти окугандын өз ара байланыш жок. Өзү бар, а бирок бул студенттер арасында жок деген сөз да. Бул кичинекей анкетанын жыйынтыгында. 0,6. Ошол сыяктуу бул бир гана мисал болду. Бул мисалды бул жактан дагы алсак болот. Мисалы жыл жана баалары. Жылдан жылга студенттердин баасы төмөндөп атабы же жокпу? Мисалы ошондо карап көрсөңүз болот. Мисалы орточо баалары студенттердин жылдан жылга азайып атабы же көбөйүп атабы же айырмасы жокпу? Мисалы бул дагы шкала болуп атат, бул дагы шкала болуп жатат. Ошол сыяктуу бул жерден дагы эме кылсак болот. Бул жерде бул эң акыркы гипотеза, бул correlation, өз ара байланыш баруу көп учурда экономический изилдөөлөрдө көбүрөөк колдонулат. Социалдык изилдөөлөр дагы көп эле колдонуу учурлар болот. Көбүнчө экономический изилдөөлөр колдонот. Мисалы ВВПнын Human Development Index менен мисалы өз ара байланышы барбы? ВВП адам башына түшкөн ВВПнын жогорулаган сайын Human Development Index же барыш Human Development Index жогорулайбы же жогорулабайбы? Мисалы ал жерде тыгыз бир байланыш бар. Ошол сыяктуу дагы гипотезалар каралат экономикада. Жакшы. Киреше менен бактылуулуктун. Мисалы ошол. Киреше менен бактылуулук. Киреше менен бактылуулуктун мисалы киреше менен бактылуулуктун, киреше менен оптимисттик болуунун дагы мисалы өз ара байланыш бар. Бул дагы жакшы мисал. Мисалы сиздерде дагы мисал болсо айтып өтсөңүздөр болот мисалы. Агай бул жерде суроолор болуп келиптир да, эки суроо экен. Ошону коеюнчу. Макул. Биринчи суроо айтып атат, бул Гүлзат Баялиевадан келиптир. Чоң анкета болсо кандай болот? Выборка сэмплинг канчалык чоң болсо, ошончолук chi-square тест каталарды чыгарат деп үйрөтүшкөн. Ушул туурабы дейт. Азыр мен суроону бир карап коеюн. Ооба, сэмплинг канчалык чоң болсо, chi-square тест каталарды ошончолук көп чыгарат деп үйрөтүшкөн дейт. Чоң анкета болсо кандай болот? Выборка сэмплинг канчалык чоң болсо, ошончолук chi-square тест каталар чыгарат деп үйрөтүшкөн бизге чынбы? Андай болбойт го, себебинде канчалык анкетага жооп бергендердин саны ошончолук көп болсо, ошончолук натыйжалуулугу жогорулайт деген сөз да. Мисалы эме деген бар, мисалы популяция бар. Мисалы популяция, мисалы эгер университетте ала турган болсок, мисалы университетте 2000 студент боло турган болсо, ал биздин популяциябыз, бул популяцияга жараша минималдуу канча адам жооп бериш керек деген эсеп бар да. Sampling size calculator. Андан ошол минималдуу сандан жогору болуусу ар дайым жакшы, ал жаман деп эсептелбейт да. Андайга кошула албайм го, себебинде канчалык деңгээлде көп анда жооп берет, ошончолук жакшы деген сөз да. Биз ар дайым анкета түзүп,
аз гана семпл алабыз, себебинде ошол популяцияга жетпегендиги үчүн. Эгер общий популяциядан жыйын эме анкета ала алсак, ал андан жакшы деген сөз да. Ал чыныгы эмени берет деген сөз. Чыныгы актуалдуу эмени маанини берет деген сөз да. Кийинки суроо экен. 20-24 балага КСК колдонуш жаңылыш эмеспи дейт. Себеби сэмплинг өтө эле кичинекей болуп атпайбы дейт. Бул жерде эме катары эле, мисал катары эле алып койдум, мисал катары. Бул жер мисал катары эле. Дагы башка суроолор бар экен. Чатта башка суроо жок экен. Эгерде суроолоруңуздар болсо, кол көтөрүп багайдан сурасаңыз болот. Катышуучулар, анткени катышуучулардын саны да азайып калыптыр. Чоң эме узак убакыт болгон үчүн. Суроолоруңуздар барбы? Микрофондорду жандырып суроо берсеңиздер болот. Аз кыскача суроо алайынбы? Минитаптан башка да кайсы бекер программалар бар? SPSS бар, Minitap менен SPSS да. Гипотеза тестүүлөрдө эки гана программа колдонулат көбүнчө. Жана R-тест ал кымбат, R-тест ал бекер, бирок аны колдонуу бир аз татаалыраак. Бирок регрессияларды ошол жактан жасаса болот, Болот, R программинг да колдонсо болот, бирок ал бир аз татаалыраак. Ал жерде код жазыш керек болот. Мисалы, азыр биз эжеке бул жерде мисал катары бул жерде эме кылдык да. Мисалы, бул жерден алып алдык го, мисалы, бүтүрбөгөндөрдү алып салдык, тымы. Ошо ар программада ошоларды жазасыздар да, мисалы, бир гана бүтүргөндөр менен бүтүргөндөрдүн жана азыркы учурда окуп жаткандардын ортосунда салыштыр дегенди, мисалы, ошол жерден көрсөтүп болот. Ошол программа аркылуу жасап болот да, бирок аны программада жазбай эле, код аркылуу жазбай эле, Minitap'та башта фильтрден фильтр жүргүзүп, кийин Minitap'ка алып баруу бир аз жеңилирээк, чем арга колдонууга караганда. Рахмат. Агай, менде да бир суроо бар сизге. Жана балдардын китеп окушусу, кыздардын китеп окуган жөнүндө айтпадыңызбы? Ошол жерде бир суроодогу ответ жооптордогу жыйынтыктардын карама каршы келип калганын көрдүк да. Мисалы үчүн мен китепти көп окуйм, бирок китеп окуганды жаман көрөм депчи. Муну кандай караса болот? Бул демек кайсы бир деңгээлде жооптор калп эле айтып коюшу да мүмкүн да, бул изилдөөнүн жыйынтыгына таасир этеби? Мисалы үчүн мен китепти окуганды жакшы көрбөсөм, анда окубайм да туурабы? Же андай эмеспи? Бул жерде бул анкета кичинекей анкета болчу. Себеби бул анкеталар бир аз чоңураак анкета. Бул анкетаны койбой деле коёбузчу. Бул нерселер болот да, негизичи интервью карама каршылыктар келип калат. Ошону текшере турган же ошолорду мындай изилдөөгө таасир этпей турган жолдор барбы дегеним да, мындай текшерип анан ылайыктуусун алып дегендейчи, мисалы үчүн карама каршы келген. Бул жерде мындай дечке, гипотеза тестүүлөрдө error деп коет. Error депчи. Эмеде errorдун түрлөрү көп. Alpha error, beta error деп аталат. Type 1, type 2 деп errorдар бар. Sampling да errorлор болот. Errorдун түрү көп. Каталардын түрү көп. Бул жердеги кандай ката? Биринчи ката бул биздин дата чогултууда ката болдубу, же болбосо ошол даныйды анализ кылууда ката болдубу? Мисалы бул жерде бир эле класстан алынган анкета бул. Мисалы класстан алынган анкета. Мисалы түрдүү анкета, бул жерде да башка анкеталар бар эле. Бул анкета болуп калыптыр. Китеп анкетасы. Аңча кутуп аттым эле кыргызчагачы. Бул жерде ошол анкета жүргүзүп атканда, анкета алып атканда ката кылындыбы, же болбосо анализ кылып атканда ката кылындыбы? Бул эки башка да. Эгер анкета туура өткөрдүңүз, анкетаны толук
sampling туура болду. Мисалы, популяцияга жараша sample size, sample өлчөмүн туура тандадыңыз. 300-500 кишиден анкета чогулттуңуз. Ал анкетаны анализ дата чогултууда проблема болоду. Анда жыйынтыгында башкача жыйынтык келип калдыңыз. Ал деген сөз, эгер сиз анализ кылгандан кийин ал жыйынтык ошол сэмплге тиешелүү гана жыйынтык. Ал общий дүйнөгө же болбосо бир башка эмеге тиешелүү эмес. Ошентип аны общий алууга болбойт да, аны дүйнө жүзүндө ушундай экен деп жыйынтыкка келбейт. Изилдөөнүн максаты ошол локацияда, ошол популяциядан сэмпл алып, ошол популяцияга тиешелүү бир жыйынтык чыгаруу болуп эсептелет. Мындайча айтканда, Англияда бир изилдөө жүргүзүлүп, ал жерде бир жыйынтык чыгарылса, ал жыйынтык Кыргызстанда башкача чыгып калышы мүмкүн. Англияда ал жыйынтык болду деген сөз, ал дүйнө жүзүнө ал таасир этет деген мааниге келбейт. Мисал алсак, Англияда бир изилдөө жүргүзүү, анын жыйынтыгы чыкты Англия боюнча. А бирок Лондон шаарында жыйынтык башкача болушу мүмкүн. Мисалы, Лондон шаары Англияга тиешелүү, а бирок деген Лондон шаарына башкача жыйынтык. Региондорго карап дагы башка жыйынтык болуп кала берет да. Ал деген сөз, бул жерде ошо изилдөөдөгү каталарды кайсыл болбосун кароо да. Сэмплингде ката болбошун, гипотез тестте каталардын болбосун караш, анализде каталардын болушунча аз болушун карап чыгыш. Рахмат. Дагы сурооңуздар барбы, катышуучулар? Суроолоруңуз болсо берсеңиз, акыркы суроону алып туруп, анан жыйынтыктайлы, анткени 1 саат 40 мүнөт болот, 1 саат 40 мүнөт болду. Анан Нурдин агай дагы сага берет, келечекте дагы вебинарларды ошо сандык изилдөөлөр боюнча сунуш кылат. Дагы талкуулайбыз дегендей. Азыр ушул вебинар боюнча сурооңуздар болсо берсеңиздер, микрофонду жандырып алып эле бере берсеңиздер болот. Азыр могу жерден эжеке каласаңыз могу жерден бир эме өткөрсөк, бир chi-square. Бул жерде мисалы бул жерде chi-square. Мен ойлоп атам да, ошо chi-square дегенге өзүнчө дагы вебинар өтөскөн, анткени азыр эме сандар да аз калды да элдинчи. Азыр могу жерде бирдеке мисалы могу жерден бир анкета, бир chi-square алып өтөйүн. Мисалы эркек студенттер университетти бүтпөй калуусу кыз студенттер эркек студенттерге караганда университетти бүтүрүү деңгээли жогорураак. Мындайча айтканда, ыктымалдуулугу жогорураак. Мындайча айтканда, кыз студенттер университетке киргенден кийин алар бүтүрүп чыгышат. Мисалы, муну кантип карасак болот? Мисалы, окуп жатат, алып салайлы, бүтүрбөдү. Мисалы, бүтүрбөдү. Мисалы, эркек студенттер, кыз, азыр мен экран көрүнүп жатат да, эме Excel. Көрүнүп атат. Excel көрүнүп жатат. Бул жерден эмеге барайлы. Мен этапка барайлы. Бул жерде бул популяция. Мындайча айтканда, университеттеги баардык окуучу студенттер. Мындайча айтканда, 4230 студент. Бүтүргөндөр жана бүтүрбөгөндөр. Булар эмеден тышкары. Азыр окуп жаткандан тышкары. Бүтпөй калгандар же бүтүргөндөр. Бул жерден chi-square ала турган болсок, мисалы, start chi-square тиги эжеке китептеги ал студенттер менен чогуу аткарган көнүгүү болчу. Тиги ошо студенттер ичинде өздөрү аркылуу жүргөнү сурап кана. Бул студенттердин общий данные. Ошондо эгер карап көрө турган болсок, бүтүрбөгөндөрдүн арасынан 440 кыз студенттер, 720сы эркек студенттер, 1160.
Бүтүргөндөрдүн арасынан 1600 кыз студенттер, 1400 эркектер. Мындай карап көрө турган болсок, бүтүргөндөрдөн Аялдар көп, аялдар көп. эркектер азыраак. Мисалы, bunun дагы бир көрүү жолу бар. Мындай карайбыз. Роого жынысын койсок, бул жака статусун койсок болот. Роо деген сөз бул капталынан да. Ошондо аялдардын бүтүрбөгөндөр 440, бүтүргөндөр 1600. Бүтпөй калгандар азыраак да. Эркектердин мисалы почти 50% бүтпөй калаткан болсо, бул жерде 20% бүтпөй калат. P-value ыктымалдуулук даражасы 0,00. Бул деген сөз Айырма бар. Айырма бар. Ушуну деген эгерде жана диний окуу жайларга алсак тескерисинче чыгат. Аялдар эртерээк турмушка чыгып, бүтпөй калат көбүнчөчү. Ооба, диний окуулар жайларын ошону окуат. Дагы суроолор болсо? Сурооңуздар барбы? Сурооңуздар болсо, дагы бир суроону агай жооп берсе, андан кийин бүтүрсөк. Кимде суроо бар? Микрофон жандырып берсеңиздер болот. Суроолор. Нурдин агай, сиз даныйларыңызды группага таштап койсоңуз, сиз менен жеке байланышканга. Макул. Анан телефонуңузду жазып койсоңуз, чатка жазып коюн. Телефонду жана. Андан элдер эжеке дагы бир семинар тууралуу айтты эле, экинчи семинарды. Биз аны талкуулайбыз.